Ömürgө geldim, özüңdү gördüm. Назирка, менчи өкүмбүм нерсе өт дегенде мен өзүм ыраазылаймын да. Мен башынан эле өзүмдү сүйөм. Анан биринчи өзүңдү сыйлап, өзүңдү сүйсөң, анан башкаларга да сүйүктүү болосуң, башкалар да сүйө алат дегендечи. Көп эле балалуу болгум келет, бирок достор, YouTube каналыма кош келипсиздер. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Кезектегидей Даун программасы бүгүн конокто. Бүгүн биздин программабыздын коногу жөнүндө бир аз айта кетейин. Сүйүктүү жар, мээримдүү эне, анан өтө татынакай, өзүнө тың, дайыма иш үстүндө жүргөн, эмгекчил айым деп айтсам жаңылышпаймын. Комментарийдин биринде айым жазган экен, суранам сиздерден, Назира айым, Даун программасына Гулянда айымды чакырыңыздарчы. Ашканада кандай айым экен билип көрүңүзчү дегенде, биз бүгүн достор Гулянда айымдын үйүндө конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Чоң рахмат. Биздин Даун программабыздан алгачкы эле дайыма берилчү суроо, биздин программабызды көрүп келесизби? Сөз түрдө көрөм. Себеп дегенде бул айымдарга өтө керектүү бир жакшы бир көрсөтүүлөрдүн бири десем жаңылышпаймын. Себеп дегенде ошол жактан дагы көрүп бир башкача бир нерсени алса болот. Башкача бир тамактын рецептинби, же болбосо бир сонун маанайды көтөргөн бир сонун көрсөтүү, андыктан көрөм. Жакшы. Гулянда айым, ашканаңызда кандай тамактар көбүнчө жасалат деген суроого эфирдин алкагында жооп бересиз. Айтсаңыз, бүгүн биз эмне жасайбыз? Биздин телекөрүүчүлөр бизди эмне менен таң калтырасыз? Мен сиздерди таң калтыра турчу нерсе, бул жакка Кыргызстанга бизге биринчилерден болуп ушундай майкук деген бизге техника келди. Майкук менин поварым. Менин ашпозчум. Анан ошол майкук менен мен сиздерге бир эле учурда биринчи, экинчи, үчүнчү тамагы менен ошондой эле смузисин даярдайбыз. Бул жакта мындайча айтканда, мындай чудо аппарат десем болот. Себеп дегенде ичинде ушундай кичинекей болгону менен 2000ден ашык түрдүн тамактын биздин рецепти бар мунун ичинде. Бир учурда 3 тамакты жеп көргөн эмес, биз үчүн бул чоң таң калыш. Анан биз мисалы айымдарга деги эле кухняда жүргөндө эң чоң биздин көйгөйүбүз кечинде эмне тамак жасайм деген көйгөй туулат да. Анан мисалы бул майкукта мисалы ушундай көйгөй чечилет экен. Себеп дегенде бул жакка киресиздер, планшет менен кадимкидей эле кавказский кухня, 2000ден ашык бул жакта тамактын түрү бар. Өзүңүз буйрутма берип турбайсызбы? Буйрутма бересиз. Буйрутма берип туруп эле поиска коюп жазсаңыз, ошол тамактын рецепти чыгып берет. Ал жака эмнелер кошулат, канча грамм таразасы ичинде, бүт баары ичинде бир гана турап салып даярдап койсоңуз, ушундай сонун тамакты даярдап берет. Куттуктайм, келиндүү болгон турбайсызбы? Ооба, келиндүү болдум. Анда алгач биз эмнелер жасайбыз, эмнелер керек, айта кетсеңиз. Мына бизге азыр чечевичный суп жасайбыз. Биринчиден смузиден баштайлык, смузи жасайбыз. Андан кийин чечевичный суп, биринчи, экинчи, үчүнчү тамагы башат. Бизге керектелүүчү мынакей брокколи, тоуктун төшүнүн эти, фарш керек, жана ошондой эле мына жакта көрүп турганыңыздардай азык-түлүктөр, жашылчаларды колдонобуз. Биринчи биз смузиден баштайлык. Азыр мен өзүмдүн майкугумду иштетейин. Мындан башынан сылап койсоңуздар эле иштейт. Анан майкук Назирага смузи жасап берели деңиз. Ооба. Ошентип койсок иштейт. Анан муну сөзсүз түрдө капкагын жабабыз. Капкагын жаап, мен деле ошо алганыма аз эле убакыт болду. Андыктан баягы сырын абдан жакшы биле элекмин. Өзүмдүн таанышат экенсиз. Бирок бул жактан поездди басып кандай тамак жегим келсе, ошого буйрутма берсем, ошону жасап берет да. Дайыма бир калыпта эмнеге жүрөт десеңиз, көрсө туура тамактанып турбайсызбы? Туура тамактануу. Абдан бул ошону туптуура айтып атасыз. Биз мисалы кухняда мисалы өлү этти кууруп, эттен аябай куурганда бир зат чыгып кетет экен да. Уулуу зат
заттар чыгып кетиши мүмкүн экен, ошол барып биздин денебизге кирип оору пайда болот экен да. А бул бизге туура бышырылып берет. Туура бышырылып берет, ооба. Келиңиз анда бизге смузиге эмнелер керек? Мынакей биз азыр мынакей муну рецептурный режимге коебуз дагы. Поискту басып, бул жака мынакей жазабыз. Перчаткамды чечип турайын азырынча. Колдор жуулган негизгиси. Апельсин. Анан бул жака керебиз. Кейди басабыз, кадимкидей эле бизге телефондой эле да булчу. Анан мынакей чыгып берет. Ушинтип эмнелер керек? Мынакей бул жака чыгып берет, көрдүңүзбү Назира айым? Мынакей апельсин керек. Мынтип басып койсоңуз бул жака грамм таразасы чыгып атат. Бизге 500 грамм мисалы апельсин да, ошо. Апельсин. Бираз жетип жетпей калса эч нерсе болбойт. Биз баягы өзүбүздүн үй бүлөбүзгө чаккан мындай көбүрөөк адам болсо көбүрөөк кош керек, азыраак болсо азыраак кош керекпиз да. Үйдөгү кишинин санына жараша болуш керек. Санына жараша. Анан мындай суроо, Гүландайым, бул майкукту каяктан таап алдыңыз? Бул каяктан чыккан аппарат экен? Бул деген Испаниядан келиптир бизге через Алматы келиптир. Бирок биз муну каалагандай сатып ала албайбыз. Себеп дегенде бул бизге сет сыяктуу болуп келген да. Бул буйрутма менен гана алдыра алабыз. Буйрутма менен гана алдыра алабыз. Мисалы үчүн бул майкукту мен сатып алгым келсе, демек сизге буйрутма беришим керек экен да? Сөзсүз түрдө. Мынакей уже бизге 300 грамм морковка азыр. Союз кошобуз. Союз кошобуз. Мындай кылып туура эле кошо беребиз. Өзү ичинен майдалайбы? Өзү ичинен майдалайт. Өзү ичинен майдалап, азыр смузи кылып жасап берет. Мисалы биз соковыжималкага сок жасайбыз го. Бирок көбүнчөсү эле отходко кетип калат да биздики. А бунукун азыр согун ичип көрөсүз. Абдан эчтеме кошулмасы жок. Сонун эчтеме кошулмасы жок. Так, лимон 100 грамм. Демек Кыргызстанга келип калышын каяктан билдиңиз? Менин бир курбу кызым алып келди муну. Ошо курбу кызымдан анан мага жетти. Бул жакта бизде азыр 18 гана адам алдык. Кыргызстан боюнча? Кыргызстан боюнча. Болду, эч нерсе салынбайбы? Анан бул жака бизге сахар керек. Шекер салабыз. Ошондон мынакей 150 грамм сахар деп атат. Бизге бүт ченеп берет да. Муну ашыкча салбайбыз, ысырап кылбайбыз. Сураганды гана беребиз. Сураганды берген күндө бизге ошо өзүндөй кылып жасап берет. Бир аз ашып, бир аз кемисе эч нерсе болбойт. Буга канча грамм суу деп турат? 700 грамм суу керек. Сууну деле мисалы биз негизи үйгө фильтр кое алабыз го. Буга фильтри жок эле. Суу куйсак болот. Суу куйсак өзү ичинен тазалап фильтрлейт да. Мынакей. Азыр сууну куябыз. 700 грамм суу деген. Бир аз ашты, эч нерсе болбойт. Анан сөз мунусун жабабыз дагы, мынакей. Окейди басабыз. Сиз бизге азыр 3 мүнөттүн ичинде смузи жасап берет. Бул качан блендер иштеген маалда үнү чыгат да. Тамак жасаганда үнү чыкпайт. Жакшы. 3 мүнөт. Достор, мынакей эң дамдуу жана ден соолукка пайдалуу смузибиз дагы даяр болуп калды. Келиңиздер чогуу дамдап көрөлү, Гүландайым. Азыр мынакей биздики бүттү. Эң эмеси куюп бербеген жаман экен да келиниң. Куюп берсе анда өтө эле болуп кетебиз го. Такыр эле жалкоо болуп кетебиз. Гүландайым, жалкоолуктап калдык. Неге жалкоосуз? Мен бирок жалкоо эмес болушум керек. Кайсы учурларда мындай жалкоолугуңуз кармайт? Эмнеге мен жалкоом деп ойлойсуз? Кайсы нерсеге мындай табитиңиз тартпай бирок ошону жасашыңыз керек да? Мен чарчаганда жалкоо болушум мүмкүн. Чарчап калганда, организм чарчаганда. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мисалы бизге аз гана 2 апельсин
2 сабиз, 1,5 лимондон ушундай смузи даяр болду. Анан ичкенде вообще мунун дамын көрүп айтсаң, Назира. Алыңыз. Келсен ал. Жок, Бисмилла. Қойшы достардан көрсінші. Ичсең, Назира. Вообще мындайды мисалы үйдөн соковыжималкадан жасап иче албайбыз туурабы? Дүкөндөн сатып албайсың. Сата албайбыз. Сабиз сен негизгиси караңыздар, ден соолукка пайдалуу. Сонун экенби? Мен мындай эмоциямды бере албай жатам да. Аябай эле таанышып кетип атам. Бул бир гана биз азыр бул мастер-класс деп коебуз да, бул аз мисалы кандай десем. Мындан каалагандай смузи жасасак болот. Апельсинден, кивиден. Иши кылып эмнеден, бул эмне каалайсың, ошону жазсаң, ошону чыгарып берет да. Дамын көр. Мындай эртең мененкисин жыргап атам, балдарым да жыргап атат. Смузи, эртең мененкисин смузи, сөзсүз түрдө смузи керек. Достор, укмуш нерсе экен, чынында эле. Бул жардага эмес, чынында эле сонун экен. Мынакей ошол сабиз менен апельсинден ушундай дамдуу смузи жазаларын туурасында мен билген эмес экен. Чын. Биз билгенден кандай эмне деп коет го кыргыздар, билгенибизден билбегенибиз көп бар экен да. Караңыздар, сонун экен. Кийинки тамактарды мен элестетип атам, кандай болушу мүмкүн экен. Кийинки тамактарды буюрса азыр жазайбыз. Аны казанга жазайбызбы? Жок, казанга жазбайбыз. Аны деле ушул смузи жасаган идишке жасайбыз. Ооба, ушул эле идишке жасайбыз. Муну бир аз бир сыйра чайкайбыз дагы, кайра эле ушул идишке. Азыр эми күрүчтү бышырып алабыз, э? Ооба, гарнирге. Биз деген котлет жасап жатабыз, демек биз деген котлетибизге күрүч даярдайбыз. Ооба. Ана? Күрүч даярдайбыз, күрүчтү. Атап коюш керек эмес, айгүл деп. Же болбосо биз мисалы күрүчтү бышырарда бул жакта деген мынтип жазып алабыз, мисалы. Варка риса депти же кандай? Жок, неме деп. Мунун капкагын жапмайынча бул иштебей коет. Эми иштеп берет бизге, анан бул жака кайра эле эмеге киребиз. Поискка кирип эле эмени табабыз. Мисалы, мынакей рис деп койсок, чыгып берет күрүчүбүз, анан мынакей белый рис деп турат. Муну басып коебуз. Бул жакта эмнелер керек бизге айтып берет. Вода, растительное масло, лавровый лист, соль, рис. Ошолор керек бизге. Азыр алгач суу куят экенбиз. Алгач суу куябыз. 100 грамм суу. Суу. Суу куябыз. 100 грамм суу керек эле бизге? Бизге 100 грамм суу керек болчу. Мен кичине көбүрөөк коштум, себеп дегенде менин рисим көбүрөөк. Ошон үчүн күрүчтү коебуз. Мунун өзүнүн кармагычтары бар негизи. Мындай кылып, кол күйбөш үчүн мындай кылып кармап, салып, мындай кылып, мынакей. Суу май деди. 50 граммдай куя алат. Туз 35. Ой, анан лавровый лист салбай деле койсок болот, себеп дегенде, мисалы, ар кимдин айтты, мен өзүм жебейм да лавровый лист, ошон үчүн эгерде кереги жок нерселерди дале басып койсоң, чийип кете берет да. Мисалы, үйдө эмне жок болуп калды, ошол жок болуп калган нерседен өткөрүп койсоңор, кете берет, бирок ошол эле даамды чыгарып берет да. Туз салат экенбиз. Бул канча мүнөттө бышырат? 5 грамм деп бизге берилди. Окейди басабыз. Бизге бул азыр 10 мүнөттө бышырып берет. Басабыз, сөзсүз бул жакка коебуз. Анан окейди басып койсок, биздики уже мына даже бизге 7 мүнөт. 7 мүнөттө бизге даярдалат. Биз жогоруда Гүлан айым жалпылык боюнча сүйлөшүп калбадыкпы? Сиз пияз тура берсеңиз болот, котлетке даярдык кылыпчы. Кайсы учурда чарчаганыңызды сезесиз? Анан эмнеден чарчайсыз? Мен негизи эле көбүнчө адамдар айтып калышат, жаның тынбай эле арыдай эле нары бери чуркап жүрөсүң депчи. Анан ошо баягы иштеримди бүтүрүп жүрүп эле, азыр балдарым кичинекей, булардын курсагын тойгузуп үйгө чуркап келип, чуркап чыгып кайра ошентип жүрүп эле, кечинде тойлоруман аябай кечирээк келип, ошондо баягы үйгө келип чай ичип эметкенде байкайм чарчап калганымдычы.
Ошол анан эмнеден чарчайм эми. Көп жумуш мүмкүн бүтүргөндөн, көп чуркап мындай жүргөндөн чарчап калам да негизи эле. Сиз азыр жакшы бир курактасыз да, мындай бардык нерсени мындай ортого салып өлчөгөнгөчү. Бул нерсени жасашым керек, бул нерсени жасабашым керек деп. Артты бир кыл шайып караганда эмнеге көп убактыңызды коротуп салыпсыз? Мындай бир өкүнүчтүү болгон. Ушул нерсени каап, ушуга көп энергиям кетти, ошол көп убактын сарптап алып турум дегенде. Азыркы менчи өкүнбөйм да, себеп дегенде мен өзүм ыраазылаймын да. Себеп дегенде мен убактымды туура эле пайдаландым. Бар өз убагында болду. Өз убагында болгон. Мен баягы мурун балдарым төрөлгөн маалда ошол эле менен бирге баягы үй турмушту, үйдү эме кылып балдарым чоңойгонго чейин ошол менен алек болдум дагы. Балдарым чоңоюп баштаганда мен чыгармачылыкка кирилиштим да. Балдарым кичинекей болуп, мисалы отура берсем, үйүм бүтпөй, анан кийин мисалы ошого арман кылып калышым мүмкүн болмок да. Балдар ушундай кичинекей малда ошону чуркап койсом болмок, бүтүп калмак экен депчи. Же болбосо ушуларды клип тартып койсом болмок, же ушинсем болмок деген азыр сизде ошол нерсе болбогонуна байланыштуу шүгүр келтиресиз. Шүгүр келтирем да. Кантип бардык нерсеге жетиш керек? Гүландай, бизди көрүп жаткан айымдар бар, мисалы үчүн көбүн эсе мага жазышат да. Кантип убакыт аласыз, мен жетишпей эле жатам депчи. Сиз кандай кеңеш берет элеңиз ушул айымдарга? Кантип баарына жетишсе болот? Балким бир кеңеш катары. Негизи биз деген жалкоолонбошубуз керек да. Жалкоолук бул жалкоолук, мисалы жалкоолонуп эле жетишпей атам, ал болбойт, бул болбойт дей беребиз го. Бир жумушту мисалы айтсаң аялдар ошондойбуз да негизи. Ал болбойт, ал мындай. Просто жалкоолук да. Бүт нерсени болтурса болот. Кантип жеңебиз жалкоолукту айтыңызчы, кантебиз? Мисалы үчүн мынакей эртең менен тура албайбыз, көбүн эсес оор туруш. Бирок туруп кетсең жакшы. Оор туруш, бирок эми ошону кылыш керек да, ошо жалкоолукту жеңиш керек да. Улам жалкоолонгон сайын улам баягы үстүңө бир жүктөй бир нерсе баса берет да. Жаткың келген сайын жаткың келе берет. Ошон үчүн туруп баягы өзүңдү өзүң тарбиялашың керек да. Жалкоолукту жеңиш үчүн өзүбүздөн баштап, өзүбүздү тарбиялап, мисалы эме кылсак эле баарына жетишебиз. Болгон өзүбүздү колго алышыбыз керек да. Өзүңүздү сүйгөндү каяктан үйрөндүңүз? Жана качан өзүңүздү сүйө баштадыңыз? Өзүңүздүн эркиңизди, өзүңүздүн мындай оюңузду, өзүңүздүн позицияңызды билдирүүңүз дароо эле келген жокпу, туурабы? Качан ошону түшүндүңүз? Мен башынан эле өзүмдү сүйөм. Кудай-ай. Неме да? Аялдар биринчиден мен ушул нерсени көбү айтам да, өзүн сүйүш керек. Өзүн сүйүүдөн башташ керек. Биринчи орунга өзүңдү коюшуң керек жашоодо. Анан биринчи өзүңдү сыйлап, өзүңдү сүйсөң, анан башкаларга да сүйүктүү болосуң, башкалар да сүйө алат дегендечи. Ошон үчүн мен мисалы бала төрөдүм, анан мен жетишпей атам деп эле үйдө да өзүң таштап койбош керек да. Сиз дайыма үйдө сулуу жүрөсүз. Аракет кылам эми. Сулуу жүргөнгө аракет кылам. Биздин фаршыбыз да даяр болуп калды, буюрса. Муну биз Майкуктун мондай казандары бар. Ушундай казандарга котлеттерди салабыз. Котлеттерди салабыз. Үйдө кандай кожойкесиз Гүландай? Үйдө бат-баттан. Үйдө мына ушундай кожойкемин. Бат-баттан жасалган деп коесузбу? Жок, майдын жыты негизи кээ бир үй бүлөдө мындай сагынышат экен, майдын жытын чарык-чурк эткен, тамактын жасалышы. Эми бул суроо берген себеби 21-кылымда буйрук менен алдыра калбадыкпы? Ошондон улам ушундай суроо пайда болду да. Кандай кожойкесиз үйдө? Көбүнчө кандай тамактар жасалат үйдө? Бизде негизи мурунчу камыр тамак, майлуу ошондой эле тамактарды жечүбүз да. Эми себеп дегенде мен жолдошум дагы токтогулдук, мен дагы нарындык дегендечи, баягы камырды, этти жакшы көрүп жепчи. Анан негизи бирок ошондой тамактардан баягы алыстаганыбызга мына ушул Майкук себеп болуп атат. Себеп дегенде биз мунун тамагын жегенден кийин ушу беркиндей тамактар бизге оорлук кылып атат да. Кадимкидей ашказанды оорутуп, өттү оорутуп, ошондой болуп атат да. Жеңил тамакты жесең, өзүң да жеңил жүрөт экенсиң.
организмдер тазаланат экен. Анан ошондуктан мен кийинки күндөрү азыр парга бышырылган туштетип мына ушу майкоктун тамагына көбүрөөк басым жасап атабыз. А эгерде сагынып калсак ошондой ал эми проблема деле эмес да. Андай тамакты казанга коюп бышыра калыш биз үчүн проблема эмес. Кандай апасыз балдарыңызга болгон мамилеңиз, балдарды тарбиялоодо мисалы үчүн мурда балдарды тарбиялаш мындай жеңилирээк болгон деп ойлойм да. Ай койду эле шапалак менен бир чаба эле отургузуп, азыр сен шапалак менен балаң урса, балаң сени шапалак менен урат да. Же болбосо айтат, я ухожу, я не могу дейт. Ооба. Эми ты меня обидел, я на тебя обижена дегендей сыяктуу да. Балдарды дагы тарбиялоо азыркы учурда бир искусство болуп калды. Ооба. Мен башынан эле балдарымды катуураак тарбиялайм. Себеп дегенде мен көбүнчө үйдөмүн да, эми биздин атабыз көбүнчө сырттарда жүрүп калат. Ага болсо эркелешет, мен болсо үйдө эркелеткен малды эркелетем, эми баары мындай чалчактатпайм да, андайды жаман көрөм. Анан эми тарбияны билбейм, жакшы эле берип атам го деп ойлойм эми. Балдар канча жашка келип калды? Кызым 11-ге чыкты, балам 9-да. Чоңоюп калышты, 3-чү класс, 5-чи класс. Кудайга шүгүр. Планыңызда дагы бир балалуу болуу барбы? Эми албетте бар. Көп эле балалуу болгум келет, бирок ой. Ден соолукпу же убакытпы? Убакыт го дейм. Убакыттан анан анча аябай чыгынып, даярданып, баланы дагы жакшы айта кетсеңиз, баса белгилеп, баланы пландаш керек. Сөз түрдө. Азыр ал заман эмес, бала ырыскысы менен деп койчу эле го мында. Ооба. Азыр баланы пландап, эми заман башкача да заманга жараша болуп пландаш керек го дейм баланы дагы. Келечегин ойлоп, Ооба да, сөз түрдө. Мынакей биздики күрүчүбүз дагы бышкан азыр эле. Мынакей уже бышып берди күрүч. Мынакей достор, 5 мүнөттүн ичинде эле биздин күрүчүбүз даяр болуп калды. Даяр болду. Азыр күрүчтү алабыз дагы. Котлетти коебуз. Котлетти жазап алалы да, котлетти коебуз. Мынакей. Мынакей Назира. Бул жакка алып келип тартсаңыздар дагы болот. Күрүчтү алып чыгарып коебузбу же ошол бойдон тура береби? Жок, күрүчтү алып чыгарып коебуз. Бияктан келип карасаң болот, күрүчү кандай бышты. Мынакей. Сонун бышты. Эзилбей, бырышпай, бүрүшпөй, жармашпай, эң негизгиси чачырап калыптыр. Мага аябай жакты. Достор, эсиңиздерге салып кетейин, бүгүн биз драма программасы өзүбүздүн жалпы командабыз менен Гулянда айымдын үйүндөбүз, тактап айтканда ашканасындабыз. Азыр биздин күрүчүбүз бышты. Азыр эми биз эттерди бышырат экенбиз, мынакей. Биз азыр биринчиге бул жака чечевичный суп кылабыз дагы, экинчисине фрикаделька кылабыз, үчүнчүсүнө тооктун төшүн жана брокколини даярдайбыз дагы, буга бышырабыз. Абдан жакшы. Гулянда айым, айтсаңыз, деги эле адам баласы жашоого келгенде бир кыялдар менен келет да. Балалык кезде башталат, чыгармачылыкка болгон кызыгуусу, элдер менен аралашканы. Сизде бул нерсе кайдан келген? Эмнеден улам чыгармачылыкка мындай аралашып калдыңыз? Мен мындай сиздин турпатыңызга карап, сизден күчтүү дарыгер чыкмакпы деп ойлойм да. Дарыгерби?
мен негизи эле бирок кичинекей кезимден баштап элечи ырдайм да. Ошо тилим чыгып баштагандан кезимден баштап мен ошо апам бизде семейный ансамбль болчубуз. Менин үй бүлөмдө баягы байкем баарыбыз баягы чыгармачыл адамдардан болгонбуз десек жаңылышпаймын да. Себеп дегенде мен байкем абдан таланттуу адам. Аккордеон чертет, бүт баягы аспаптардын баарында ойнойт да. Апам ырдайт, жакшы ырдайт. Билбейм ишелп мага апам жактан баягы ырчылык эме келсе керек, өнөрчү. Анан ошо мен кичинекей кезимде эле ошо конкурстарга катышып, кичинекей кезимден эле ошо эмелерде орундарга ээ болуп, конкурстарга катышып, ошо жеңүүчү болуп, биринчи орунду гран-прилерди алып жүргөн эмелерим, учурларым болгон кичинекей кезимден баштап элечи. Анан ошо кичинекей кезимден баштап эле ошо ырдап калдым иши кылып. Мен өзүмдүн кесибим негизи мен политехнический университеттин энергофак жагын бүткөм. Өзүм менин атам ооба менин атам өзү ошо энергетика тармагында иштейт. Иштеген 40 жыл бою иштеп, азыр ардактуу эс алууда. Анан ошо атамдын кесибин аркалайт деп ошол жака тапшырышкан окшойт да тенемчи. Анан ал жакта деле жакшы бүттүм, ал жакта деле окуп жүрүп, ырдап жүрүп, ошо эжеке агайларым ошо менин көтөрмөлөшүп, ырчы кыз дешип эле политехтин мугалимдери баягы конкурстарда мен катышып, баягы жеңип, жакшы орундарда алып жүрсөм, баягы мага жакшы эле колдоо көрсөтүшкөн да, аябайчы. Ошентип жүрүп эле ал жакта деле ошо ырчылык кесип менен эле бүтүп кеттим десем болот да. Анан эме мындайча айтканда коштамызды маңдайыңызда жаткан жигит менен ошол чыгармачылыктан таанышып калдыңыз да? Ооба, чыгармачылыкта мен биринчи кантип тааныштыңыздар жана кантип көрүшүп калдыңыздар? Анткени эшикте жазды, ошон үчүн ушундай суроо берип атам. Ооба, эмеде биз деген ошо чыгармачылыктан эле ошо политехте мен окуп жүргөн кезде эле ырдап, анан ошол эле маалда мен кафелерде иштечүмүн, кечкисинчи кафе ресторандарда ырдап иштечүмүн. Анан ошол жактан мен ошо Эшенкул деген Тамада агайыбыз барго. Ошо Эшенкул аке менен иштешип жүргөн маалда Айбек мени көрөт. Багы ырдаганымды жактырат. Ырдаганымды жактырып, анан аке биздики мына даяр уже. Мынакей. Мынакей астындагы фрикаделькибиз. Каякта кетти деп сурасаңыз, астында фрикаделькибиз. Үстүнө мынакей брокколи менен тоок этин салдык. Эми азыр биз эмени баштайбыз азыр. Чечевичный супту баштайбыз. Бизге чечевичный супту баштаардын алдында бизге жумурт амет сурап атат. Пияз сурап атат. Пиязды мындай чоң кылып эле турап салып коебуз. Анан бул өзү майдалап алат да. Мынакей. Тааныштыңыздар ага. Алгачкы кадамдар кандай болду? Алгачкы кадам азыр муну кетирип коелу дагы. Бизге 2 зубчик чеснок керек экен. Сарымсак даяр бизге. Анан кийин далин басабыз, 1 штук морковка керек. Өзү майдалап алганы жакшы. Өзү майдалайт, аны да көргөзүп беребиз. Мага кантип майдалайт мынакей салынды. Анан кийин красный перец керек. Мынакей. Ой, кичинекей салынып кетти окшойт. Эчтеке болбойт. Так, муну басабыз. Мынакей бизге мына биякты басканда уже бизге 2-4 секундтун ичинде майдалап даярдап берет. Даже 3 секундтун ичинде мынакей. Көрдүңүздөр, Союзубуз даяр болуп калды. Союзубуз мынакей даяр. Бизге майдалап берди муну. Азыр үстүнө суу май коюп, анан чечевичканы салабызбы? Жок, мына сурап биз сураганы коюп беребиз азыр. Биз жок, бул эч кыймылдабайт экен да? Биз жок, кыймылдабайт. Бул сураганы берип турушубуз керек да. Назирка. Мына биздики. Мына.
уже бизге турштетип жарытып берди. Көрүн жытын көрүн. Сон. Тараны. Мына бизге 300 грамм салды атат. 300 грамм. Муну жуугам жана жууп даярдап койгом. Тузу ошол. Достор, мынакей чечевицаны көрдүңүздөр, суу куюп койдук. Азыр үстүнө биз фрикадельки менен жана тоок менен брокколи бышырабыз. Бир маалда 3 тамак бышат бизде. Буну казан үстүнө коюп коет экенбиз. Казан үстүнө коюп коебуз. Мынакей катуу жабыш керек дагы. Кайра мындан кылабыз дагы. Биз 25 мүнөткө коебуз. 25 мүнөткө коебуз. Себеп дегенде автоматически коюп койсо болот өзүнүн эмесиндечи, бирок биздин чечевичный суп жакшы бышсын үчүн ручной неме кылса да болот да муну. Ручной башкарса да болот. Мына уже кетти. Мынакей чогуу жасаган тамагыбыз дагы даяр болуп калды. Бир учурда 3 тамак даяр болду. Келиңиздер эми чогуу ырастап, чогуу дамдап көрөлү. Азыр мынакей биздин майкок жасап берди. Алып чыгалык. Мына биринчи, экинчи тамагыбыз даяр. Мынакей. Бияка келип, залда болот. Даяр болду. Биздин чечевичный суп даяр болду. Бисмилла. Назира. Келхам рахмат. Айми ооз тип туранан даамын көрүп айтасың кандай экенин. Чогуу дамдап көрөлү. Бисмилла. Аябай коюу. Эми мунун даамын көрсөң эми мындай үйдө антип жаза албайбыз да, бул жасагандайчы. Жасайбыз, бирок баары бир нерсеси жетишпегендей болот да. Аябай дамдуу экен чынында. Бисмилла. Турецкий ресторанда жүргөндө сезип атам да, Турциядачы. Чынында чечевичный суп Турциядагы? Ошондой кылып жасайт да. Сонун экен. Мен го мындан күнүгө ичебиз. Буну эме чай коюп, столго отуруп, жакшы тамактаныш керек экен. Ошондой эмоцияны билдирам да. Экинчи тамагыбызды дамдап көрөлү. Экинчи тамагыбызды дамдайбыз азыр. Биз күрүчтү биринчи алгач салабыз азыр. Мынакей биздин рис уже даяр болду. Чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болот деп ойлойм. Быйыл жаңырлар, концерттер болобу буюрса? Эми былтыр мен аябай даярдангам да концертимечи. Илхом аябай келген. Анан быйыл эми билбейм, көрөбүз буюрса. Азырынча андай план жок. Былтыр баягы пандемия маалында 30 майда алып койгом да эми филармонияны алып, анан ошол жылы ошо как раз пандемия болуп кетти да. Өткөндө Нарын барып келгениңизден бир кабар бар да. Ооба, Кочкорго барып, чай концерт берип келдим. Концертим аябай жакшы болду. Элдердин кабыл алуусу сусап калыптырбы? Элдер эми жакшы кабыл алды. Аябай жакшы концерт болду. Мынакей биздин рис бышты, күрүчүбүз бышты. Ошол күрүчтүн бышканы мага аябай жакты, караңызчы кандай сонун. Мисалы биз мындай эметкенде мынтип бышыра албайбыз да, туурабы? Анан келиниңиз экен. Ой. Мынакей. Бир эле маалда бизге бул жака эми каалаган балык, тоок, иши кылып эмнени гана бышырса болбойт. Эң негизгиси бизге туура парга мындай кылып бышырып берет да. Ооба, чындыгында концертке барып коюп келдик. Көптөн бери биз да гастролго чыкпай жүргөнгөбү, мен дагы сагынып калыптырмын дегенде элдер да жакшы кабыл алды, аябай жакшы болду. Эми Кудай буйрса, ойлоп атам мен муну күн жылыса, кичине гастролго чыгып, региондорго барып, эл менен баарлашып концерттерибизди коюп келсекпи деп ойлонуп турам. Кудай буйрса. Сагындым өзүм деле концертти, гастролдогондучу. Мурда жаштык кезде көп гастролдочуңуздар беле? Мына биздин тамагыбыз даяр болуп калды достор.
тамагыбыз даяр болду. Жаштык кезде биз гастролдоп, бир ай 2 айлап Москвага чейин барып, Москванын 17 шаарын кыдырып, машина менен барып, ошентип гастролдоп жүргөн күндөрүбүз болчу. Гастролдой эле жүрчүмүн, анан баягы төрөгөндөн кийин эле балдар менен эч жака чыга албай калып эле, андан кийин эле анан тиги ушинтип үйдө болуп калдым. Үйдө болуп жакшы аял болуп калдым койсузбу? Келиң сен жогу дамдап көрөлү. Кел. Чогуу дамдайлык, остелик дегендей. Назира, сен го, мен го күнүгө эле тамактарын жеп атам. Кел. Бисмилла. Сен алып, остейип. Бисмилла. Мындай. Буга бышкан. Баары башкача, Сон болуп тур. Сон болуп тур. Аябай дамдуу болуп тур чынында эле. Жанагы кан диабети менен ооруган инсандарды билем. Алар дайыма диета кармашат. Ошол инсандарга, ошол адамдарга мен сунуштайт элем ушул сиздин май күгүңүздү. Анткени чынында эле абдан жеңил, анан ашказаныңыздарга ылайыкталган, мындай чынында диета кармаган адамдарга абдан жакшы экен. Достор, чынында өзүңүздөр ден соолугуңуздарды ойлосоңуздар, анда Гүландайымга байланышып кантип ушул казанды сатып алыш керек туурасында сиздерге толук маалыматты берет. Гүландайым эми эшикте жаз, майрамдар отурулай аябай көп. 8 майрамы өттү. Анан Кудай буйрса алда Нооруз майрамдары. Айтор жаз мезгили өзү майрамдарга бай мезгилдердин бири эмеспи? Сизден жакшы бир музыкалык чыгарма болсун. Анда биздин ошо жаз майрамы апаларга, айымдарга деген энелерге арналат да. Ошондуктан мен апаларга арнап, апама деген ырдап коеюн, Жаз майрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайм. Өмөргө келдим, өзүңдү көрдүм, түшүгүм тартып, түн уйкуң бөлдүм, алып эштеп бактым, азабын тарттым. Апа кем менен алмаш кыз бактым, меремин төктүм, эркелеп өстүм, арнасам деймин, асылын сөздүм, меремин төктүм, эркелеп өстүм, арнасам деймин, асылын сөздүм. Ай, кандай сонун чыгарма, апаларыбыз бар болсун. Бул сизге бизден белек. Рахмат. Жакшы майлардын бири сиздерге сунуштайм. Кадыровдун майлары биздин талаанын чөптөрүн жеп жүргөн уйлардын сүтүнөн жасалган май. Ошо азыр бул тамакка да кошуп жейли. Рахмат, макул. Үйлөнүңүз менен тартып көрүңүз. Чоң рахмат. Ийгиликтер каалайбыз, акы жолуксуз эмес. Кудай буйрса бул келиниңиз мага жакты. Жай мезгилинде келип сонун смузилерди, сокторду ичип кетели. Буйрса. Жакшы достор. Угун бурганыңызга рахмат. Сизге учурдан пайдаланып, биздин телекөрүүчүлөргө бир каалоо тилек айтып койсоңуз. Ошо учурдан пайдаланып, ошо сиздердин көрүүчүлөрүңүздөргө, сиздердин каналыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Көрүүчүлөрүңөр, угармандарыңар көбөйө берсин. Ар дайым бар болгула, Назирка сопсулуу болуп, ошо элге кызмат кылып жүрө бергиле. Ар дайым аман болгула. Элибиздин жүзүнөн жылмайып кетпей, тынчтык болуп, элибизде наристелердин гана үнү жаңырып турсун. Чоң рахмат достор. Коштошпойбуз. Кудай буйрса эмки эфирге чейин, жолугушканга чейин аман эсен болуп туруңуздар. Азыр досторкон чекесине отуруп, биз чай ичип, баарылашып, ушул жасалган тамактарды дамдайлы. Анда тамагыңыздар таттуу болсун. Сөзсүз түрдө ушул тамактарды дагы жасаңыздар үйүңүздөрдө, жакындарыңыздарды кубантыңыздар. Аты жөнүм Назира Бердиголова. Анда көрүшөбүз. Көрүшкөнчө.